Беш барсты бекем кармоо милдетибиз пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Учерка чүйдө орозодо 30 күн теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул орозо жана ниет деген темада сөз кылабыз. Андыктан биз менен кала бериңиздер. Ушул теманы ачып берүү үчүн, буюрса теле баян кылып берүү үчүн теология илимдеринин доктору Кенжекулов Абай устаз келген. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Алейкум салам. Хош келдиңиз. Анда эл менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум. Кымбаттуу замандаштар. Ушул туткан орозолоруңуздар кабыл болсун. Бул орозо Кудай Тааладан берилген жакшы бир мүмкүнчүлүк, тазалануунун, руханий өнүгүүнүн бир мүмкүнчүлүгү. Ушул мүмкүнчүлүктү Кудай буюрса туура колдонуп, ошонун өтөсүнө чыгабыз деген үмүттөмүн. Жакшы устаз. Анан бүгүнкү тема керемет тема. Орозо жана ниет. Орозо ушул баягы ниет болбосо, орозо болбойт, орозо болбосо ниет болбойт дегендей бир теманы ачып бериңиз анда дамда. Ооба, мен мүмкүнчүлүк болсо бир аз кененирээк ушул боюнча айтып өтөйүн. Айтыңыз. Мен өзүм ушул дин таануунун негизинде ушул докторлукту жактадым. Анан баягы адам кайсы тармакта болбосун, өзүнүн алган билимин адамдарга бериш керек, ошол баалуулуктарды бериш керек. Ошол максат менен мен баштаганда ушул бир өзүмдүн агай курстары деп курстарымды баштадым. Эми баягы агай деген сөз баарыбыз үчүн төл сөз, кыргыздын жакшы сөзү. Ооба. Ошол максатта ушундай баштадык дагы. Анан эң алгач эле ошол курсту бере турган болсок, эмнеден башташ керек деген ой келди. Алгачкы нерсе баягы Азирети пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жакшы бир хадиси бар. Бул жана 40 хадисте да алгачкы хадис болуп келет эмеспи? Бардык иштер ниетке жараша дейт. Демек биздин жашоодогу бардык иштерибиз ниетке жараша боло турган болсо, анда эмне үчүн ниеттен баштабашыбыз керек дедим дагы. Ошол негизде баягы ниеттин үстүндө өңүлөй карап, ошол ниеттин үстүндө изилденип баштадым да. Демек, ниет биз үчүн аябай маанилүү. Мына орозодо турабыз, бардык иштер демек ниетке жараша. Орозодо ушул нерсени өтө баса белгилегим келет. Баягы орозо болсун, кандай ибадаттар болсун, булар бизди өзүнөн өзү өзгөртүп жиберүүчү нерселер эмес. Алар бизге берилген мүмкүнчүлүк катары карашыбыз керек да. Кудай Таалам пенделерине дайыма бир мүмкүнчүлүктөрдү берет. Биз мисалы айтабыз го, мисалы, Кудай Таалам сага жардам берсин деген өңүттү айтабыз. Кудай Таалам бир адамга жардам берип, башкасына жардам бербей коюшу мүмкүн эмес. Кудай Таалам бардыгына тегиз мүмкүнчүлүктөрдү берет. Демек, орозо айы дагы мына ушундай бир мүмкүнчүлүк. Бир жылда келген бир ай мүмкүнчүлүк. Ушул бир ай мүмкүнчүлүктү биз руханий өнүгүүгө, андан ары кандай жашообуздун образын алып кете алабыз, ошого берилген бир мүмкүнчүлүк. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп, өзүбүзгө бир тыянак чыгарышыбыз керек. Андыктан орозону да ушундай ниет менен кабыл алышыбыз керек деген ойдомун да. Демек, ниет ар дайым маанилүү. Эми ниет жөнүндө дагы бир азын улак дагы айта кетейин. Кудай Таалам мындай бардык нерсени жуп-жубу менен жаратканын айтат. Мисалы, ак кара дейбиз, аял заты, эркек, мисалычы, бардыгын ушундай жаратты. Адамды деле мындай карасаң, жана дуалдуулук деген түшүнүк бар эмеспи? Адамды деле карасаңыз, адам руханий дүйнөдөн жана физикалык дүйнөдөн турабыз. Көрдүңүзбү? Бардык нерседе ушундай. Биздин кылган иштерибиз дагы демек ушундай физикалык жана руханий болуп бөлүнөт экенине ишендим да. Ушундай бир жыйынтыкка келдим. Себеп дегенде биз бир иштерди кылып атабыз, бирок анын аркасында
руханий психологиялык өңүтү бар. Бул ниет. Кандай ниет кылсаң, ошонун жыйынтыгы болот деп атпайбы пайгамбарыбыз. Амалдардын баары ниетке жараша депчи. Демек, орозодогу эң маанилүү нерсе бул ниет болууга тийиш. Демек, ошол орозодо кандай ниет кылсак, ошол ниеттерибиз бир жакшы жыйынтык берет деген ойдомун. Себептен бул бир мүмкүнчүлүк. Кандай мааниде карасак, кандай ниетте карасак, ошол бизге ошондой бир жыйынтык берет. Орозону эгер биз руханий өнүгүүгө бир мүмкүнчүлүк деп ошол ниетте карасак жана ошол ниет менен иш жасасак, амалдардын жыйынтыгы ошондой болот да. Жакшы. Сиз анан баягы мынакей ар бир амал ниетке жараша болот деп көп иштерди жасап атасыз. Анан өзү илим докторлук жактагыңыз ушул тема, Менин негизги темада? мен илимдеги жактаган меники дин социологиясы боюнча, коомду изилдөө боюнча. Албетте баягы социология менен психология, философия булар бири-бирине аябай жакын тармактар. Ошондуктан мен көп жылдан бери баягы алектенген нерсем ушул бири-бирине жакын болгондуктан мен психологиядан да сабак берип жүрдүм окуу жайда. Ошондуктан булар бири-бирине аябай туугандар, жакын. Жакшы устаз. Анан ошол эми бул темабыз өтө актуалдуу. Анан ошол сиз ырда жазчу элеңиз. Анан ошол темага ылайык ырларыңыз жокпу? Элге балким бир. Эми ооба ыр жазып жүрдүм учурунда. Азыр баягы бир аз азыр эсимде жок чындыгында. Азыр танапис кылдыңызбы? Ооба, бир аз ушундай. Анан мен дагы деле ошол жана ниет жөнүндө кеп кылып аткандан кийин мен ошону дагы бир аз тереңдетип ачып өтөйүн, уруксат берсеңиздер. Ушул хадисти эске алып караган соң чындыгында мындай дагы да анын тереңдигин көрө алдым да. Мен мисалы курсту даярдап атканда ушул эле ниет деген теманын алкагында 24 сабак пайда болду. Ошонун үстүндө иштегенде биз баягы мен өзүм теологияда окуган учурда дагы көп учурда ниет деген деле ушул хадисти айтып, анан ниет деген жакшы болуш керек, ниет деген ыхластуу болуш керек деген нерсе менен эле көп учурда өтүп кетебиз да. Бирок чындыгында ниеттин аябай терең экендигин
болсо, демек начар бир ниеттин жыйынтыгы катары кабыл алышыбыз керек. Албетте ниетти коюуда сиз айткандай ак ниет бул түз ниет болууга тийиш. Биздин ниеттерибиз өзгөргөндө биздин жашообузда дагы өзгөрүүнү байкайбыз. Эгерде мисалы кыргызда сөз бар го, мисалы кара санатай болуу, башка бирөө жөнүндө кара ниеттүү болуу. Бул ниет деген эгерде кара ниеттүү болсоң, жаман ниеттүү болуу, бул эч качан башка бирөөгө зыянын тийгизе турган нерсе эмес. Ниет эгер бизде жашаса, бизге таасирин тийгизет. Эгер биз бирөө жөнүндө жаман ниетте болсок, анын жыйынтыктары бизге байланыштуу нерсе. Көрдүңүзбү? Ошондуктан пайгамбарыбыздын хадисинин төркүнү ушунда болуп атат да. Бардык иштер ниетке жараша. Демек, биздин ниетибиз кандай болсо, жыйынтык ошондой болот. Жаман ниетте болсок, жамандыгын биз өзүбүз көрөбүз. Ошонун жоопкерчилигин алганды биз сезсек, биле алсак, анда жакшы нерсе болот. Мисалы, дагы бир өтө маанилүү нерсе, мисалы, биз кандайдыр бир иштерди жасаганга алектенип жашайбыз. Ушуну кылайын, тигини жасайын депчи. Бирок кээ бир нерселерди үзгүлтүксүз жасап келаткан болушубуз мүмкүн. Бирок биз анын түпкүрүнө барып, ошол ниетибизди аныктабасак, кээ бир учурда байкасаңыз, мисалы, бир жерге барып келейин деген ниет менен баягы барасың. Бирок ал жердеги сенин баруудагы чыныгы ниетиң кандай болсо, ошонун жыйынтыгы болот. Жөн эле бир барып коеюн десең, барып койгон болосуң. А чындыгында ошондон бир пайда алып келейин, мен барган жерде бир пайда иш чыксын, башка адамдарга пайдалуу болсун, бир баалуулук болсун деген ниетте болсоң, ошол нерсе ишке ашат. Демек, баардык нерсе ниетке жараша деген да ушул. Устаз баягы илгерки ата-бабалар айтып койчу эле. Биздин ата-бабалар кырак койгон го. Анан ниетиңен тап депчи. Карасаңыз, бул өзүнчө бул тема бир илим жактай турган тема экен да. Аябай өтө терең нерсе. Ниетиңен тап деген ошол болуп атпайбы, сиз айткандай, көрдүңүзбү? Биздин ата-бабаларыбыз баягы өтө кыска жана нуска аябай сону түшүндүргөн экен да. Демек, бүт нерсени биз ниетибизден табабыз. Анан мындай нерсени айтып атпайлыбы? Мисалы, ниет жөнүндө кеп кылганда, мен жакшы эле ниеттемин дейбиз, мисалчы. Эмнеге ал ишке ашпай калды деген нерсени ойлонобуз да. Ниетти изилдөөдө аябай көп компоненттери бар экенин биз эске алышыбыз керек. Мисалы, кээ бир нерсе биздин оюбузда болушу мүмкүн, бирок ал биздин чыныгы ниетке айланбашы мүмкүн. Себеп дегенде ой деген көп деми, миңдеген ойлор келип турат экен да адамга, мисалы, бир күндө. Анын баардыгы биздин ниетибиз болбой калышы мүмкүн. Ал ой гана болушу. Мен муну жакшы ниеттемин эмес, балким мен жакшы ойдомун деп айтышыбыз мүмкүн да. Бир иш баардык иш ниетке жараша дегендейин, демек бир иш ортого чыгып атат да, бир иш пайда болду. Демек, анын түбүндө бир ниеттин мазмуну бар. Ниет болуш үчүн сөзсүз түрдө анын бир канча өзүнүн компоненттери толук болуш керек да. Мисалы, бир нерседе жеңип алам деген, жеңишим керек деген ниет болушу мүмкүн. Мисалы, спорт менен машыгасыңбы, же башка бир олимпиадага катышып атасыңбы, мен ушуну жеңем деген ниетиң болушу мүмкүн. Бирок ошонун үстүндө иштеп келип, жеңбей калган учуруң болушу мүмкүн. Демек, жеңбей калганда биз, мен ниетим кабыл болбой калды деген жерде да бир канча компонент бар. Демек, ниеттердин кабыл болуш үчүн ал жерде адамдын даярдыгы болуш керек. Даярдыгы дагы мыкты болуш керек. Мына ушунун баардыгын алып келгенде, бунун баардыгы баягы ниет деген түшүнүктү толуктаган нерсе экенин көрө алабыз да. Мисалы, ошо биз орозо кармаганда, таң аткандан баштап ниет кылабыз. Ниет кылып дуасын окуп, анан бирөө суроо берип атат. Мен ушул намаз окуйм, ниет кылып намаз окуйм, бирок окуп атканда эле ушул оюм ош базарга башка кетип калат. Ушул кантип ушул нерседен чыгам, антивирусу кандай депчи. Албетте, бул чындыгында
баардык эле кишинин маселеси болуш керек. Баардыгыбызда болгон окуя. Эми керек болсо мындай нерселер сиз айткандай учурлар пайгамбарыбыздын учурунда да, сахабаларда да кездешкен нерселер. Болгон нерселер албетте. Боло берет. Боло бере турган нерселер. Эми жашоодо деген ушундай экен да. Адам бир нерсени ойлонот. Бул ниет деген бир процесс экен да. Болуп жаткан процесс. Мисалы, мен ойлоп койдум ушундай эмес. Анын ичинде биз ошол процесс менен бир жерге бара жаткан болобуз. Бирок ал жерде бир канча бурулуштар да болушу мүмкүн. Анан өзгөчө сиз айткан маселеге токтоло турган болсок, эми албетте мисалы орозодо делечи кээ бир учурда ниетти эмне үчүн процесс деп айттык. Кээде мисалы орозонун кээ бир күнү туруп тамактанбай калышыбыз мүмкүн. Уктап калып тамактанбай калышыбыз мүмкүн да, бирок ал күнү орозону уланта беребиз. Орозонун ооз жабуу дубасын окубасак деле уланта беребиз. Себептен де бул биздин 30 күндүк ниетибиз бар, башында коюлган. Демек мен бул 30 күн бою орозо кармайм деген ниетибиз бар. Ошондуктан бул процесс. Эгер биздин түпкүлүгүндө ошондой ниетибиздин процесс болсо, биз ошондой уланып кете берет. Кээ бир ниеттер биздин тилибизге төгүлбөй калышы мүмкүн. Мисалы, кээ бир нерсени айтпай калышыбыз мүмкүн. Айтуу да шарт эмес негизи. Ниет деген бул ички адамдын ичинде жашаган бир процесс. Кээ бир учурларда мисалычы бир ишти кыла беребиз, бирок ниетибиз башка болуп калышы мүмкүн. Байкайбызбы? Мисалы, ниетибизде башка нерсе бар, бирок кылып аткан ишибиз башка. Ошондуктан биз айтабыз, мен жакшы эле ниеттүү болчумун, бирок эмнеге ишке ашпай калды деген учурлар болот. Демек, ниеттин түпкүрү башка болсо дагы, иштин жыйынтыгы башка болуп калышы мүмкүн. Демек, бизде бул бир чоң парадокс. Андыктан биздин ниет менен кылган иштерибиз дагы дал келүүгө тийиш. Устаз, убакыт бөлгөнүңүзгө Алла ыраазы болсун. Мынакей эфирде соңуна келип калды, бир эми эфирди жыйынтыктап, ниеттерди оңдоп бир жакшы дуа бериңиз элибизге. Эми Кудай таалам баардыгыбызга ден соолук берсин. Ушул орозо жакшы өтөсүнө чыгарып, ушул орозодон бир пайда тапкан бололу. Кудай таалам башында айтканыбыздай, Кудай таалам бизге мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кудай таалам бизге бир ишибизди жасап бербейт. Кудай таалам бизге мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, биз аткарышыбыз керек, жасашыбыз керек. Андыктан Кудайдын берген мүмкүнчүлүктү туура колдонуп, жакшы иштерди жасоону Кудай таалам насип кылсын. Ниеттерибиз түз болсун. Алла ыраазы болсун. Теология илимдеринин доктору Абай Кенжекулов устазыбыз ниет орозо жөнүндө сонун сабак кылып берди. Кудай таала ниеттерди оңдоп, жаңыланып, жаңы жашоого, жаңы көз карашка, керемет жашоону да керемет кылып жашаганга Кудай мүмкүнчүлүк берсин. Каргадай болуп карганча, Кудайым өмүр жалгаса, калкым кыргыз деп кызмат кыламын, кашыктай каным калганча. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламаттаңыздар.